Assalamu alaikum урматтуу Tez Кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен көңүл буруңуздар. Бүгүн Оштогу Ак Тилек Кичи районундагы 40 гектардын 2-чи көчөсүнөн сатыла турган мына ушул жаңы курулган үйдү көрсөтөбүз. Анда жакшылап ушул чыгарылышыбызды көңүл буруп аягына чейин көрүңүздөр. Үй жаңы курулган, сырткы фасад, айланасы, жанындагы жаңы курулуштары бүт баары жаңы бүткөн туугандар. Ички отделка жумуштары, ремонттору гана калган. Калган өзүңүздөр жакшылап бүтүрүп кирип аласыздар буюрса. Үй аябай жакшы план, проект менен бүткөн. Көрүп турасыздар, үйдүн сырткы фасады дагы жылууланып, пеноплекс менен жылууланып, анан ак түстөгү жидкий травертин тартылган. Үйдүн чатыры тыныке менен жабылып, кар тормуздары, суу түтүктөрү, өстүрмөлөрү бардыгы кагылган. Үйдүн алдына навес курулган, нар жагында болсо, төрдө навес, очоккана, котельный, анан подвалы менен кошумча курулган. Бул Оштогу Ак Тилек Кичи районунда 40 гектардын 2-чи көчөсүндө жайгашкан. Ага сиздер Кайырма каналынан, Ак Тилек круговойунун нока тарапка жүрүп эле, Кайырма каналынан, бала бакчадан өтүп эле солго бурулуп, кайра каналды бойлой күнчыгышты көздөй жүрүп, көчөнүн башынан 2-чи көчөгө кирип туруп, бир аз жогору чыгып келсеңиздер, оң тарапта жайгашкан. Бул көчөдө электр линиясы бар, интернет линиясы бар, таза суу бар, анан канализация бар экен. Үйгө канализация дагы, таза суу дагы, свет дагы бардыгы тартылып киргизилиптир. Ал эми чоң трассадан кайсы жерден бурулуп кирерин биз аягында, ушул чыгарылыштын аягында тартып сиздерге көрсөтөбүз. Анда чекеден сиздерге көрсөтүп баяндай берели, сиздер көңүл буруп туруңуздар. Жердин чегарасы мына ушул жерден башталат. Бул жагы Дубалдын аркы кырына чейин жер аянтык кызыл китеп боюнча 4 сотук туугандар. Бул жол менен дагы ушу 40 гектардын жогору жагына чыгып кетсе болот. Айланасындагы кошуналар бардыгы кадимкидей жашап атат. Бул болсо туштагы кошунанын үйү туугандар. Артында дагы бир кошуна үй куруптур. Мына көрүп турасыздар, бул жер дарбазанын орду. Чоң дарбаза коюлат. Бул жагына кошумча калиткасын коюп аласыздар. Эми үйдүн артында дагы 1 метрден ашууныраак проход болгондуктан төргө дагы кошумча бир калитка жасап койсо болот. Көчө жагына дагы мындай лотокчолорун куюп, стяжкаларын куюп, мына көрүп турасыздар, түтүктөрүнө чейин бардыгын түшүрүп койгон. Кана кирели үйдүн алдына. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына биз келип калдык. Киргенде эле сол жакты карасаңыздар, сырттан дагы бир жерден, анан наракта экинчи жерден, эки жерден кранттан таза сууну чыгарып коюптур. Үйдүн сырткы фасады, кошумча көрүп турасыздар, очоккана, навес, котельный, подвалдын сырткы фасады дагы, айланасындагы дубалдын сырткы фасады дагы бардыгы ушундай жидкий траверти менен кооздолуп жасалган. Анан үйдүн алдына кире беришине дагы кошумча ушундай навес жасаган. Бул жака да ушу унаа коюучу жайдын үстүнө навес жасап, үстүн арка кылып, чатырын болсо поликарбонат менен жаап койгон туугандар. Жер аянты 4 сотук, алдына мындай стяжка куюп, лотокчолорун да жаткырган туугандар. Бул жер мына көрүп турасыздар, тегизделген. Бул жерге ушу жашыл аянтча болот, газон эгесиздер, дарак эксеңиздер болот, майда чүйда эксеңиздер болот. Ортого мына 2-2,5 метрлик тротуар жасап, наркы кошумча курулушка өтө турган атайын проход жасап койгон. Анда үйгө кирели туугандар. Үйдүн күн батыш жагынан, бул жагынан көрүнүшүн караңыздар. Бул жагында бир терезе, астында, үстүндө 2 терезе бар экен. Мына өстүрмөлөрү дагы бардыгы көрүп турасыздар, 4 тарабы тең ушундай тыныке бонд менен кооздолуп жасалыптыр. Бул дагы аябай үйдүн көркүнө көрк кошуп, аябай жакшы көрүнөт экен. Ушул жерде үйдүн баасын сиздерге жарыялап айтып коелу. Үйдүн баасы $118 000 кеми бар шашылыш сатылып атат туугандар. Кеми бар дегенде бир аз эле ырымына гана кеми бар экен. Калганын эми үйдүн ээси менен жакшылап келишип сүйлөшүп аласыздар. Терезелер бардыгы ушундай асфальт түсүндөгү пластик терезелер менен жасалган. Алдына мына тепкич куюлган. Бул болсо кире бериштеги негизги брон эшиги. Кана бисмилла. Үйгө кирдик. Үйдүн бардык бөлмөлөрүн сиздерге тааныштырып көрсөтүп коелу. Көрүп турасыздар, ички отделка иши гана калган.
Polun бүтүрөсүздөр, дуалын бүтүрөсүздөр, потологун бүтүрөсүздөр, терезеси коюлган, ички эшиктерин коесуздар, болду. Ага чейин мына отопление бардыгы жасалган, теплый пол боло турган жери бардыгы жасалган, батареялары коюлган, бүт баары электромонтаждарынан бери бүтүп, караш убагыдагы бүткөн туугандар. Мына сырттан киргенде эле оң жакта тепкич бар, ушул тепкич менен жогору 2-кабатка буралып көтөрүлүп чыгып кетсе болот. 1-кабат менен 2-кабаттын ортосу ушундай монолит куюлуптур, көрүп турасыздар. Монолит дагы жакшы куюлуптур. Азыр эми бөлмөлөрдү мен бир чекеден тааныштырып көрсөтүп берейин. Сырттан киргенде мына бул ортодогу чоң бөлмө, бул туугандар холл, коридор. Бөлмөлөрдү чекеден баштайбыз. Мына бул бөлмөгө кире турган болсок, бул бөлмө кухнясы. Узундугу 4,5 жакын экен, ал эми туурасы 3,5 метр чыгат экен. Төрүнө эмерек коюлат экен, наркы чекеден бул чекеге чейин бүт электроточкаларындагы жасап коюптур. Канализация, таза суу турбаларындагы монтаж кылып коюптур. Бурчтан сиздер жакшылап көрүп алсаңыздар болот. Мында бир терезеси бар, отопление батареясы дагы коюлган. Жакшы жери отопленияны жасап атканда бардык турбаларды, ушу дуалды оюп, турбаларын дуалдын ичине киргизип жасаптыр. Аябай жакшы болуптур туугандар. Бул биринчи бөлмө, кухнясы болду. Эми экинчи бөлмөгө кирели. Бул төрдө сол тарапта жайгашкан. Бул зал, конок бөлмөсү. Туурасы 3 метрге жакын, ал эми узундугу 6 метрге жакын. 5,5га 3 десек болот негизи. 3кө деле туурасы негизи жетпейт экен, ушу 3кө жакын мен болжолдоп айтып атам. Бир терезеси бар батыш жагында. Отопление батареясы коюлган. Бул зал, полуна стяжка куюлуптур туугандар. Зал болду. Эми оң жактагы төрдөгү эшиктен ичкери кире турган болсок, мында бир спальня бар. Ушу улгайган ата энелер болсо ушул бөлмөгө киргизип койсо болот. Же коноктор келгенде ушул бөлмөгө киргизсе болот. Төрүндө ушу көчө жагында тосу ушу бөлмөгө кошуп коюптур туугандар. Көчө жакка бир форточка коюп койгон. Ал жагында, мына оң жагында бир аз, сол жагында бир аз чоңураак аралыктары бар экен. Ушул жерге атайын шкаф жасап койсо, кийим кече майда чүйдө койгонго аябай жакшы болот экен. Бул спальня болду туугандар. Төрүндөгү лоджиясыны кошпогондо узун туурасы 3кө 3 9 квадрат чыгат экен. Бул дагы бир бөлмө. Эми мына оң жактагы төрдөгү бөлмөгө кирели. Бул жакта санузели жайгашыптыр туугандар. Туурасы бир 1 метрдин тегерегинде батареялар дагы коюлуптур, отопление киргизилиптир. Буякка бир форточка, сол жакка бир форточка коюптур. Мына сол жакка унитаз коюлат экен. Таза суу канализация турбалары монтаж кылыптыр. Бул жакка унитаз коюлса, даараткана болот экен. Ажаткана. Ал эми оң жагында болсо, душевой болот экен туугандар. Мына бул жерде душевой, жуунуучу жай болот экен. Жарыгыраак кылып көрсөтөйүн мен сиздерге. Бул жагы мына жуунуучу жай болот. Стяжкалары куюлган, турбалары таза суу, ысык суу, муздак суу бардык турбалары монтаж болуптур. Анда жүрүңүздөр. Мына жерге телевизор коюлат экен туугандар. Мына жакта болсо диван коюлса, демек ушул жактан телевизор көрүп отурганга аябай жакшы болот экен. Электромонтажы бүтүп, мына бул жерге көрүп турасыздар, автомат терип коюптур. Эми тепкич менен 2-кабатка чыгалы, бетон менен бурап куйган өзгөчө формадагы тепкич болуптур. Мына бул жагы эркер формасында чыгарылгандыктан 3 терезеси бар экен астында, үстүндө дагы жарык кирет экен, 3 терезеси бар экен. Бардыгы пластик терезелер. Айтмакчы, үй ээси айтат, мына бул тепкичти жасаганга дагы $1000 акча берип койгонбуз. Ошол дагы усталар келип бүтүрүп берет, же ошол $1000 акчаны дагы содалашууда эске алабыз деди. Туугандар, бир менен экинин ортосу көрдүңүздөр, монолит. Анан 2-кабаттын отоплениясын жасаган үчүн туугандар, мына бул отопление турбалары дагы ушул монолиттин үстүнөн стяжканын астынан кеткен үчүн мындай теп-тегиз кылып стяжка куюп коюптур, даяр. Биз 2-кабатка чыктык. Чыкканда бул коридор. Оң жакта мына бир аз балкончосу бар туугандар. Бир терезе астында отоплениясы менен. Ал эми бул жакта 4 эшикти көрүп турасыздар. 3 бөлмө, анан бирөөсү душевой. 2-кабаттагы жалпы санузел. Бул жуунуучу бөлмө. Бул жагына көрүп турасыздар. Ушу таза суу канализация турбалары дагы келтирилип, отопление дагы киргизилген, форточкасы коюлган. Эми төрдөгү бөлмөгө кире турган болсок, бул жакта жана астындагы 3кө 3 9 квадраттык бөлмөнүн үстүндө дагы бир бөлмө бар. Бул балдар бөлмөсү, көчө жакта жайгашкан. Бир терезеси бар, отопление киргизилген. 9 квадрат чыгат бул.
Бул жакта болсо астындагы залдын үстүндө дагы бир бөлмө бар. Муну зал кылып колдонсоңуздар да болот, же ата-энелердин уктоочу бөлмөсү катары пайдалансаңыздар да болот. Эки зал керек болсо, эки зал кылып пайдаланасыздар. Ошо туурасы 3 метрге жакын, узундугу 5,5 метр чыгат. Бул экинчи кабаттагы чоң бөлмө. Кааласа ата-энелерге, кааласаңыздар конок бөлмөсү катары пайдаланасыздар. Ал эми мына эшиктен бул жакка кире турган болсок, бул жакта жана астындагы кухнянын үстү узун туурасы ошо 4кө 3,5га 4,5 десек болот. Эки терезеси бар мында. Асты кухня болчу, үстү ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мына жакта спальный диван коюлат экен, 2 электроточка тумбочкалардын тушуна коюлуп тур. Эки терезеси бар, отопление батареялары да коюлган. Анан көрүп турасыздар, оштогу отопление жасаган усталардын эң күчтүүсү Эгемберди деген агабыз жасаган экен отоплениясыны. Коллекторларды коюп, трубаларын бүт стяжканын астында дубалдын ичине оюп киргизип ушундай мээнет менен жасаптыр. Отопление системасы жакшы тартылыптыр. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мына ылай басылып, кандай жыгачтар коюлгандыгын ушул жерден сиздер карап байкап койсоңуздар болот. Анда эми биз сыртка чыгалы азыр. Караңгы киргиче сырттагы кошумча курулуштарын да бир катар көрсөтүп коелу. Үйдүн баасы $118.000 кеми бар. $118.000 кеми бар. Жаккан болсо тез арада сүйлөшөсүздөр, келишесиздер. Шашылыш сатууга коюп атат туугандар. Эми бир аз акча кетирип, ички абделкасын бүтүрүп кирип жашай берсеңиздер болот. Эми жүрүңүздөр, бул жакка өтөлү. Бул жакты атайын кошумча курулушту көрүп турасыздар. Очоккана тапчан жайдын астын подвал кылыптыр. 2 форточкалуу, 1 эшиктүү подвал кылып, аябай жакшы кылыптыр. Анткени подвал сөзсүз түрдө үйгө керек да. Майда чүйданы койгонго аябай керектүү болот. Бул жерге мына тепкич куйган. Мына жагына тапчан кылып алсаңыздар аябай жакшы болот. Анткени панорамный болот. Кышында дагы пайдалана турган кылып, мына жагына стеклянный тосмо кылып алсаңыздар деле аябай жакшы болот. Бул жагында болсо, мына жака очоккана кыласыздар. Мына ушул жерден бул жака чейин, тапчанга чейин очоккана кылып алсаңыздар, 3 очок куруп койсоңуздар аябай сонун болот. Фасадтары бүткөн. Бул жакта болсо, отопление системасы тартылат. Котельный, көмүркана, отункана. Ичинде болсо 2 тонна ушу көмүрү бар экен, бул көмүр дагы калат дейт туугандар. Отопление системасы ушул жакка коюлуптур, ушул жактан нары тартылыптыр туугандар. Анда подвал жагындагы бир катар көрсөтүп коелу. Азыр эми подвал бир аз караңгыраак, ичкери түшпөй эле, кирбей эле коелу. Ушул жерден жакшы түшүнүп алыңыздар. Бул жагынан ушу тепкич менен түшкөндө эшик болот экен. Ошо эшиктен ичкери киргенде ушунун асты узундугу жок дегенде бир 7-8 метр чыгат, туурасы бир 4 метр чыгат. Узунунан чоң келген подвал. Бильярдный стол, спорт зал кылып алсаңыздар болот, көп нерсе кылып алсаңыздар болот. Бул жактарына мына жерге бир козырек жасап коесуздар кийин. Бул жагы мына жашыл аянтча, жашыл зона болот. Үйдүн артында болсо 1 метрден ашуун жай бар экен, стяжкасын куюп, лотокчосун орнотуп коюптур. Ушул үй туугандар $118.000 сатууга коюлду. $118.000. Айтмакчы, үйдүн ичинде ушу тепкичке $1000 акча берип коюптур усталарга. Андан сырткары бул жакта 2 тонна көмүр да калат экен. Анан бул жака ушу отопленияга жанагы котельныйдын печкасына дагы акча төлөп коюптур. Айтса, ошону дагы келишебиз. Ошол отопление печкасындагы уста менен сүйлөшсө, печкасын ушу ала турган жерден, акча төлөп койгон жерден алып беребиз деди. Ушул жагындагы жакшылап сүйлөшүп келишип аласыздар. $118.000 кеми бар. Үй бышык кирпичтен курулуптур. Сейсмопоиз колонналары бардыгы, арматуралары салынып, анан курулуптур. Ушул туугандар, $118.000 кеми бар. Шашылыш сатууга койду. Жаккан болсо эртерээк аракет кылыңыздар, колдон чыгарбаңыздар. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Азыр аягында чыгып, ушу кайсы жерден бурулуп кирерин дагы сиздерге көрсөтүп кое берели. Оштогу Актилек кичи районундагы 40 гектардын 2-чи көчөсү болуп калат. Аманчылыкта көрүшөлү, канализация бар, таза суу бар, свет бар, интернет бар. Үйгө отопление тартылган, керектүүнүн баары бар буюрса. Дарбазаны коюп аласыздар, отделканы бүтүрөсүздөр, кирип жашай бересиздер. Буюрса бул үй сиздерге насип кылсын, мен жыйынтыктаймын. $118.000 бир аз ырымына кеми бар экен. Сүйлөшөбүз, көрүшөбүз, трассадан көрсөтөйүн.
Биз азыр ушул жактан тартып чыктык туугандар. Кайырма каналынын жанындагы бурулушта турабыз. Бул ушу жапалак Ноокат Кызыл Кыя Баткен тарапка кеткен жол. Тетиги жерде Ак Тилек айлампасы. Андан бери келе жатканда аллеядан өткөндөн кийин жаңы бала бакча курулду. Андан өтүп эле ушул жерден каналды бойлой сол тарапка бурулуп 40 гектарга киресиздер. Аны сиздер жакшы билесиздер.